Маймыл, кашкулак, мангустар жана алтургай лама. Бишкектеги жаныбарларды реабилитациялоо борбору айбанаттарды атайы сатып албайт. Аларды аңчылар же тамак аш же башка нерселер менен камсыздай албай калган жөнөкөй жарандар өздөрү алып келишет. Жалпысынан зоопаркта 50дөн ашык фаунанын түрлөрү бар. Алардын айрымдары мындан ары жапайы жаратылышта жашай албай калгандар. Ал эми кээ бири, мисалы маймылдар, жылуу өлкөлөргө көчүрүүгө муктаж. Мисалы зоомагазинден ата-энелер балдарына ташпакка, маймыл жана башка жаныбарларды сатып беришет. Анан көп өтпөй ал жандыктардан тажап калышат. Анан эмне кылышмак эле? Бизге алып келишет. Мындай жапайы жаныбарлар үй шартында же капаста жашай албарын адамдар эч түшүнбөй коюшту. Это дикие животные. Бул бугу бир кездери европалык куш марал өстүрүүчүлөрдүн бирине таандык болгон. Үйүргө жапайы карышкырлар кол салгандыктан ээси калган эки бугуну ушул реабилитациялык борборго өткөрүүнү чечкен. А вот Алёша больше любит огурцы и фрукты. Овощи он практически не ест. Суук түшөөрү менен жаныбарларга жылуу жай камдаш керек болот. Ошон үчүн айрым капастарга лампалар орнотулган. Мисалы мундасында кичинекей мангус жылынат, бирок кыштан кыйналбай өтүш үчүн бир чатыр орнотуу керек. Зоопарктын ээси карызга батып, бирок курулуштун басымдуу бөлүгүн бүтүргөн. Жылуулуктан тышкары айбанаттар жашылча, жемишче аралаш тоютка муктаж. Бир айдын ичинде жапайы фаунанын тамак ашына болжол менен $600 сарпталат. У нас многие хищники, вот хоть они. Айбанаттардын көбү жашылча жемиштерди сүйүп жешет. Бирок биз аларга дайым эле ошондой азык бере бербейбиз да. 3 маал толук кандуу тамак берилет. Арасында ботконун түрлөрүн бышырып беребиз. Жыйынтыгында ага кеткен акча асманды чапчып кетет. Бул жер ачык жер болчу. Үстүн жабуу үчүн чатыр курууга туура келди. Ага тилекке каршы өзүбүздүн каражатыбыз жеткен жок. Анан тааныш билиштер, кайдыгер карабаган адамдар көмөк көрсөтүп, курулуштун 70%-ын бүтүрдүк. Азыр 60 000 сомдой бересебиз бар. Эми эптеп жаныбарларды кыштан аман эсен чыгарышыбыз керек. Подопечные хорошо прожили зиму. Зоопарк бизнес эмес, жабыркаган жаныбарларга жардам берүү үчүн түзүлгөн. Ага кирүү чоңдор үчүн 150 сом, балдар үчүн 100 сом. Билеттен түшкөн акча чыгымдардын 30%-ын гана жабат. Владислав Шевченко калган каражатты өзү издеп табат. Зоопаркта жабуу демилгеси бир эмес, бир нече жолу көтөрүлгөн. Бирок жаныбарларды кайда жайгаштыруу керек жана алар ошол жерде өздөрүн жакшы сезишеби деген суроо жаралган сайын зоопарктын жетекчиси бул жайдын каалгасына кул пийлүүдөн карманат. Кыйынчылыктарга тушкан зоопарктагы айбанаттарга каалоочулардын баары келе жаткан кыштан аман эсен чыгып кетүүгө жардам бере алышат. Учурда 0556 66 66 02 номуру аркылуу эл сомго акча чогултулуп жатат. Же сиз аларга жок дегенде бир аз тамак аш сатып берсеңиз болот. Зоопарк Башкаладагы Асанбай паркында жайгашкан. Чынара Нурсейитова, Аида Матбекова, Тынчтык Көлбаев, Нио ТВ.